Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 15 июл 2025 жыл мен сіздерге Западныйда жайгашкан ремонтқа берілген мына ушундай жаңы домдун экинчи кабатынан сатылуучу 2 бөлмөлүү ПСО квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Мына сырткы фасадтарын караңыздар. Ремонтко давно эле берилген. Так, подземный паркинги бар. 4 тарабы тосулуп, бул жакка охрана орнотулган. Домдун көчө тараттан көрүнүшү ушундай. Стройкомпания Стройкомпания Датка Грант. Домдун аталышы болсо Барспек турак жайы. И бул Западныйдын кайсыл жеринде дегендерге мен азыр жакшына түшүндүрүп берем. Западныйдагы Алтыбаев деген мектепти билесиздер, а? Ушул Алтыбаев мектеп. Алдына келесиздер, анан тушун эле карасаңыздар, мына аппакай болгон ушул домду көрө аласыздар. Экинчи кабатка чыгыңыздар. Анан мына лифт орнотулган. Лифттен чыгып сиздер оңго бурулсаңыздар, бул экинчи кабаттын коридору, караңыздар, өтө кеңири сонун экен. Мына бул жакта кошунаңыздар ремонтун бүтүрүп, кадимкидей жашап атат. Сиздер деле келип ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Ушул квартира сатка чыгып атат. Экинчи кабатты билесиздер, өтө өтүмдүү болот, и баасы дагы бир аз кымбатыраак болот. Так, 2 бөлмөлүү, аянты 64 квадрат метр, бронированный эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Так, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Ылдый тарапта подземный паркинги дагы бар. Сатып алып, машинаңыздарды тототуп койсоңуздар болот. Анан нак акчага сатылат. Эсине акча керек болгонуна байланыштуу сатка коюткан учуру ремонтко давно эле берилген. Келип ремонт кылып жашай бересиздер. Азыр бир тааныштырайын планировкасын, анан кезек-кезек мен көргөзөм. Бул жагы душ. Мына жакка кирсеңиздер спальный, бул жак гостиный. Мына жак болсо кухня болуп калат. Мына жак болсо ажаткана туугандар. Азыр ушул жактан баштай берейин. Квартира кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн. Бул кухня эмес экен, бул жак спальный экен туугандар. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Айнек терезелери пластик, отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, ылдый тарабы наливной пол болгон, сухой стяжка деп коёбу, ушундай. Электромонтаж дагы бүткөн. Бул ошондо спальный болот атат туугандар. Бул комнатадан чыгабыз. Эми сиздерге деле плюс алып, каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Акчаңыздар бар болгон болсо алып ремонт кылып, үстүнө кичине акча кошуп сатып жүрсөңүздөр болот туугандар. Сөздүн ачыгычы, кошумча ушундай бир бизнес кылсаңыздар болот. Бул жагы гостиный. Күн көйбөт, после обеда күн тиет туугандар. Ошону эске алыңыздар. Бул жагы гостиный. Так, эми бул жагы ошондо кухня болуп калат, себеп дегенде мына канализациянын турбасы өткөрүлгөн. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. И кухняда ушундай өзүнүн лоджиясы дагы болот. Ушул жакта чай ичип отурсаңыздар болот. Калсаңыздар бул жакта офис кылып койсоңуздар болот. Гардеробный кылып койсоңуздар болот. Варианттары көп. Бул жактан деле ошо айнек терезелери бар экен. Так, ошондо бул кухня болду, көрдүңүздөр. Туугандар, лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Азыр квартира издегендер көп, алып койсоңуздар жакшы. Анан бул жерде эси деле айтып атат, локация жакшы экен. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы жакын. Эч кыжалат болбоңуздар. Азыр Западный кыйла көтөрүлүп калды. Эмнеге? Себеп дегенде, мына кийим-кече базар, запчас базар, машина базар, мөмө жемиш базар бардыгы Западныйга көчүрүлдү. Ошол себептен азыр бул жактан үй, квартира, жер издегендер көбөйдү туугандар. Андыктан колдон чарбай алып коюңуздар. Анан айнектерди ачсаңыздар, бул жагы кандай болуп калат? Жер үй окшойт. Мына жер үйлөр. Машина базарга чейин жер үйлөр болот, билесиздер. Айтайын дегеним, тынч. Күн дагы тиет дегендери. Эми санузелдерин көргөзүп, сиздерге баасын айтайын. Баасы канча экен деп барыңыздар, уже ойлонуп баштадыңыздар. Мына. Бул ошондо санузел, душ. И бул жагы ажаткана. Аянты 64. Мындай көп чоң эмес. Себеби квадрат метри чоң болгондо баасы көтөрүлүп кетет, билесиздер. Бул жерде болгон 64 эле квадрат метр чыгат. Ар бир квадрат метри $850 бааланды. И плюс дагы кеми бар. Бул жакта эси деле айткан басында сатпайт, кичине ырымына
жараша кыргызчылык кылып түшүрүп берет. Эсин номери экранда жазылып турат, өзү менен сүйлөшүңүздөр.